Талибан кыймылынын саясий кеңсесинин расмий өкүлү Мухаммед Наим Афганистанда согуш бүткөндүгүн жарыялады. Бул тууралуу ал Ал Жазира телеканалына маалымдады. Анын айтымында жакынкы убакытта өлкөнү башкаруу формасы аныкталат. Талиптер 20 жылдан бери уланып келе жаткан согушту бүткөрүштү. Эми Талибан кыймылы афгандыктарга жана дипломатиялык өкүлчүлүктөргө коопсуз жашоо шартын камсыздап берет, деди Мухаммед Наим. В этой связи мы высоко оцениваем. Мындан мурда Талибан кыймылынын саясий кеңсесинин башчысы Абдул Гани Барадар эми талиптер афгандыктар үчүн коопсуздукту жана бейкуттукту камсыздап бере аларына күчү жетерин далилдеш керектигин белгилеген. Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн айтымында кыймылдын лидерлери мындай жол менен тез аранын ичинде жеңишке жетишерин күтүшкөн эмес. Бывший президент Ашраф Гани. Толо Ньюс маалымат агенттиги Афганистандын президенти Ашраф Гани өлкөдөн качып чыгып кеткенин жазып чыкты. Такталбаган маалыматтарда ал учурда Тажикстандын аймагында. 15 августта Талибан кыймылы Афганистандын бардык аймагын көзөмөлгө алгандыгын жарыялаган. Афганистандын башкаруу убактылуу кеңешке берилди. Эми алар бийликти талиптерге өткөрүп бериши керек. Улуттук келишүү кеңешинин жаңы курамында Абдулла жана Афганистандын мурдагы президенти Хамид Карзай кирди. Батыш өлкөлөрүнүн көпчүлүгү Кабулдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн чыгарып кетишти. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. АКШ азыркы учурга чейин жүздөгөн америкалыкты Афганистандан алып чыгып кетти. Алардын арасында элчиликтин кызматкерлери жана жөнөкөй жарандар дагы бар, деди Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби. Сауд Арабия бийлиги дагы Кабулдагы элчилигиндеги кызматкерлерди чыгарып кеткенге үлгүрүштү. Ошондой эле Финляндия Кабулдагы элчилигин жапты. Күбөлөрдүн билдирүүсүндө жүздөгөн адам Кабулдагы аэропорттун учуучу жайын каптап киришти. Алар эптеп эле өлкөдөн чыгып кетүүнү үмүттөнүшүүдө. АКШ бийлиги аэропорттогу аскерлердин санын 6000ге көбөйтүүнү пландап жатат. Кабулдун көчөлөрүндө мылтыктын атылган үндөрү жана жардыруулар угулууда. Талиптер президенттин сарайын жана телеканалдарды ээлеп алышып, өз желектерин көтөрүшүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Талибанды жана башка Афганистандагы каршылаш тараптарды сабырдуулукка чакырып, адам укугун бузган көрүнүштүн баарын токтотууну талап кылды. АКШ президенти Джо Байден жакынкы арада кайрылуу жасап, Афганистандагы окуя боюнча өз пикирин билдирери маалым болду.